Kırgızstan жоқ болу даже неместе келатабыз. Кой, Садырова, коюңуз деп атам. Азыр сиз менен дагы Садырова сүйлөшүш өтө кыйын болуп атат. Мындайым жок, мына мен кире албай атам, мындайым жокчу. Жанагы мактап аткан Бокзада мынакей азыр өткөндө эмне депти? Күмтөр алынды, сиздерге Ташиев экөөңүздөргө рахмат. Койгулачы ошо Ташиевиңерди. Койгулачы. Айгүл эжеңдин приказы бул депчи түртүүлө момундай колап чыкты. Ошол жерде бир кемпир да жүр. Мындай ачык айтканда Садырова мындай апыртма жагыңыз бар экен, жакшы элечи. Мен баягы өз көзүм менен көрдүм. Ак Ордодо. Эгер ошо чын болсо, Садырова, сиз не правсыз. Сиз вообще не правсыз анда. Мен өткөндө Садырова сотко барганда, бирөө ушинтип жеткирип кой деп Атамбаевдин сотуна барсам, да бир жанында бир канат биле, бою узун бир охранник бар болчу, орун Эзгодош деген. Мен ошого айткам, баягы Садыроваң слабый кезинде конституциям өтпөйбү деп турган кезде басагалы ойлоо ошол жерден чыгара калбыппын. Сиздерде күнөө деп, күнөө силерде деп айткам мен ага. Айтсам айтты. Сейит Атамбаевка Садыроваң сөз бериптир, чыгарып берем деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин балки мен билбейм, Сейит менен эртең мынакей эртең сот экен, жолугуп калышы мүмкүнбүз да, эгер барып калса. Эгер ошо чын болсо, Садырова, сиз не правсыз. Сиз вообще не правсыз анда. Алдабаш керек адамдычы. Сөз бердиңизби, сизди падыша деп кой. Сөз бердиңизби, аткарыңыз. Андай болбосо, бул өзүңүзгө эле зыян. Анда болбосо айтышыңыз керек. Мыйзам алдында Атамбаевыңбы, тигиниңби, мунуңбу баарыбыз бирбиз. Сейит, мен сага айта албайм, тур өз сот жооп берет десе, ал дагы ошол өз учурунда ушундай чара көрмөк да. Анан мейли макул деп, мен просто ал немеге ишенген эмесмин. Мен баягы Аспеков Азамат дагы ушинтип айтып атат. Мага Садырова ушинтип айткан, мына Азамат коюп тур, чыгарып берем деп айткан деп атат да. Айткан деди. Андан кийин эле жок мынакей Аспековдун отурганда мына канча жыл болду. Эми ал сизге деле мисалы лично сизге мындай мынчалык жамандык деле кылган эмес го. Мындай немеге абакты өзүңүз деги көргөнсүз бир күнүң бир жылда өтөт дегенде, анан эмнеге мындай өзүңүздүн баягы бийлигиңизди сактап калам десеңиз, өзүңүздүн бийлигиңизди көпкө сактап калам десеңиз, көп отурам десеңиз, анда кичине болсо дагы баягы амиссия кылып же орозо учурунда баягы эме кылып бир мээримиңизди төгүп дегендей мындай бир эме иштерди кылыш керек да. Анан такыр эле биз деле ошол жерде мисалы Атамбаевди колдоп жүргөн адамдар деле ошол жерде баары эле ал убакта Садыр дешталардын баары дагы. Мен азыр просто жеке өзүмдүн деле баягы немем жок, просто мен дагы кандай десем, мындай ачык айтканда Садырова мындай апыртма жагыңыз бар экен, жакшы элечи. Мен баягы өз көзүм менен көрдүм. Ак Ордодо турганда эркин губернатор Эркин Тентишев беркелчи деп туруп, моолардын китебин, Ак Ордонун китебин 10-декабрга чейин бүтүрүп кой деп туруп, кызыл китепти колуна чабып деп туруп, ушундай буйрук бергенсиз. Ооба деп, мына кече жакында видеолорун көрүп атам. Ошол эмелер эч кандай бүткөн жок деп кайра наразычылыктарын билгизип атат. Көмүр дедиңиз, мен 3000 сомго эмесчи, гыда жок, 3000 сом эмесчи, 5000 сомго көмүр таппай койдум. Кышын менен 5000 сомго барып, 2 жолу очередке турдум. Калганында жаап жашырдым. Эми помощниңиз калп айтса дагы Садырова, билбейм эми.
дейт элек да, анан сиз өзүңүз кабылдайган ушул 6 миллион элдин эми баягы алдамчылык билесиздер, Кудайга жакпаган нерсе. Мисалы сыймык деле убагында апырта берген миллиард тогуштурам, триллиардты мындай ана в конце келип туруп калпаңарды алып келе бербей элечи деп туруп эле мына өзү эле конкретно мындай илинип берди да. Азыр мына ошонун баары тең сыймыктын көчүгүнөн чыгып көрүнгөн жерде мына азыр не кылып жүрөт, көрүнгөн жерде азыр мынтыгын көтөрүп жүрөт. Сен мага чалбай, сен мени эмне признавать этпейсиңби, мынтпейсиңби, анан тигинтпейсиңби деп уже крышасы тайып кели соолуп атат ужечи. Ошон үчүн биз мындай сынды айтып атканда мындай туура кабыл алыш керек да, мындай резкий жаман мындай кабыл албайчы. Атамбаевдин мисалы ошол 7 жылдай эле башкарып салды да өлкөнүчү, 7 жылдай. Жамандык баягы кемчилик деле жагы болгон, кемчилик деле. Бирок анын кемчилигин деле айтып басмырлап жатып кала бербей, жакшы да кылган иштери болгон да. Стабилдүүлүк бул кандай сонун. Азыр мына эки кишинин башы бириксе эле эмне болду, мен баарын сурайт мисалы. Стабилдүүлүк сакталган. Ошон үчүн айтып атам, ушундай бөлүнүү эместе келе атабыз. Бөлүнүү максатына келе атабыз, сатырабы. Кыргызстан жок болуу даже неместе келе атабыз. Кой, сатырабы, коюңуз деп атам. Коюңуз. Сизде азыр эбегейсиз бийлик, сизде турат эбегейсиз бийлик. Siz başkarasız, bardığın siz başkarasız, moğunu, moyçiş gerek, tigini, tinçiş gerek. Bir elep monday nemenger da, aytıp koy içile monday nemenger. Oşol aytkansın, oşol aytkan işlerdi nemetsenger, özüңүzгө kayra jakşı olmoqta. Düşünbey atasызбы? Өзүңүздүн ишиңер ал. Ой пикир деп коет. Каждый адам өзүнүн ой пикирин айтып коет. Жанагы мактап аткан Богзада мынакей азыр өткөндө эмне депти? Күмтөр алынды, сиздерге Ташиев экөөңүздөргө рахмат. Койгулачы ошо Ташиевиңерди. Койгулачы. Койгула ошо Ташиевиңерди. Көрдүңөр беле? Кандай качып жүргөн. Рахмат деп. Күнтөр боюнча эчтеке боло элек азыр. Эчтеке мондай чөлөк акча келип камокту мына коюп койду. Мындай да камокту койдуң, бирок могу келип Султан чайды койдуң. Султан чайың өтсө анан акча уже түшө баштайт. Эчтеке боло элек камокту коюп койдуң акачы. Уже бияктан сиздерге рахмат деп жана Богзада урруп атат ужечи. Ал өзүнүн капчыгын толтуруп атат. Жана 470 тал урруп, мактап, шубот, мактап, анан уже анан ошол мактагандар, мындайдагы мактагандар, жарга таккагандар ошолор болот. Чын-чынына практика жүзүнө келгенде сын айткандар ошолордун сынын кабыл алса ошондо неме болмок. Бирок өзүңүздөр билиңиздер, мен любой нерсени мен ачык айтам. Любой эчтекен калп айтпайм. Мына эртең сотуна барам, Атамбаевдардын сүйлөшүүлөрдү жүргүзөм. Эгер мени туура кабыл ала турган болсо, анда кухняны топкамды койташтан ачам. Койташтан. Анда уже садырава, уже мен ачык эле ошол жерден конкретный видео менен айтам, конкретниске. Анда уже мындай кайрылбайм, мындай. Садырава, анан кенчилик эле, анан тигиле, анан буле депчи. Азыр сиз менен дагы садырава сүйлөшүш өтө кыйын болуп атат. Мындайым жок, мына мен кире албай атам, мындайым жокчу. Ушундай адамдарды аябай сүйөт экенсиз, мындай бар адамдарды аябай сүйөт экенсиз. Только ошондойлор менен эле сүйлөшөт экенсиз.
Ошол Сокени мынакей эмне үчүн садырава ушул 3 жыл мекенчилдер Атамбаевка тиги жалдырап жүргөн жок да, кое берип койчу. Мына берип койчу депчи. Ушул Сокеге жүргөн Соке жөн эле райымдуулук берип койчу Соке. Райымдуулук берип койчу Сооронбай Шарипович. Сиз абактан туруп да үн катып отуруңуз. Ай Соке. Сокени көзтө чуркагыла. Соке өтсүн. Соке бүт Соке деп 3 жыл асапты күндүн ысыгында. Мекенчилер ошо Соке деп өткөн. Бүгүн мына Соке азыр резиденцияда мына Атабаев айткандай жана коньягын ичип коюп кайфуйт да. Пандемиянын 600 миллиону менен 600 миллион пандемияда мына Соке азыр сол чөнтөгүндө 10 миллион эле чыкты ашып кетсе, билесиз сизге 10 эле миллион эсе эгер Аспековдуку чын болсо 10 миллион эле чыкты. Калган 5 миллион 900 миң миллион доллары мына Сокенин сол чөнтөгүндө турат. Это пандемияныкы. Эми өткөн кишилерди баягы немете бербейли. Бул предатель болуп билесиңер, эми Атамбаевди кандай неметип каматты, кандай алдады. Эми ал конечно ал Атамбаевдин өзүнөн кеткен күнөө. Бирок ал киши элден кечирим сураган,